Айтыңыз. Урматтуу бийлик органдары, мына Баткен областындагы соттор, прокурорлор, архивдин директорлору коррупциялык түрдө жерлер сатып атат. Бизди бийлик колдойт деп, керек болсо Ахмедов Камал мени прокурор, соттор колдойт деп жерди сатып атат. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, ушуга кандай чара колдоносуз? Мисалы үчүн Карабак айыл өкмөтүндө сыздаган элдер көп. Жалган токтомдор менен бүт бар жерди сатып берди. Ахмедов Камал керек болсо мен Кыргызстанды мен бийлеймин, Баткен областында менин сөзүм өтөт деген эмелерге чейин бар. Ушуну кандай колдоп, кандай эметсек болот? Же акыркы эме жокпу? Акыйкат болбосо айтыш керек. Биз кыргызча соттун чечимине барабыз. Кыргызбызбы? Кыргызча соттун чечимине барабыз. Канга Бир 10 секунд. Айтыңыз. Бизде Баткен областы ошол боюнча соттор, Баткен район соту, Ош областынын соттору бизге бүт бар токтомдор чечип чыгарып берди. Аягында келип Кыргыз Республикасынын жогорку соту акыйкатсыздык кылды бул жерде. Акыйкатсыздык. Эч бир акчага ооп кетти. Өз сот намысын акчага сатты. Бул сотторго кандай жооп берет? Сооронбай Жээнбеков кандай жооп берет? Коррупцияга кандай жооп берет? Аты жөнүңүздү айтыңыз. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Мен Абдырасул Мырзаев, Анаркулдун уулу болом. Ошо Анаркулдун жерине Камал Ахмедов жалган токтомдор менен сатып берди. Ошон үчүн мен атам үчүн бир кашык каным калгыча саулашамын, атышамын, керек болсо бүт барына даярмын мен.